жашоонун кубулушун кара. Мезгил, жыл, шаарыбыз баары өзгөргөн. А бирок бул кыз эч өзгөрбөптүр. Жүрүм туруму, сүйлөгөнү, сулуулугу, мээримдүүлүгү, анан эң кызыгы китеп окуганын таштабаптыр. Колунда дайыма Чыңгыз Айтматовдун китеби. Бул кызга суктанып, мен да китеп окуучу болдум. Алсырап жаным кейип турган кезде ополто жүрөк болуп койбойсунбу, билбедим же байкабай жүрөсүңбү, же мени оорубайт деп ойлойсуңбу, билбедим же байкабай жүрөсүңбү, же мени оорубайт деп ойлойсуңбу. Алтынбек, сонун алмагы? Кайдан бул алма? Бул алма Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма деген чыгармасына таандык. Эми бул алманы эмне кылайын деп жатасың? Бул алманы мен көптөн бери байкап жүргөн бир кызга беремин. Азамат, Сүймөнкул Чокморов болоюн дегенсиң го? Ооба. Анда досум, сен аракетиңди көр. Макул. Билбедим же байкабай жүрөсүңбү, же мени кейбейт деп ойлойсуңбу. Карындаш. Сиз магабы? Ооба. Мен сизге алма алып келдим. Кандай алма? Мына. Кызылчоктой болгон сонун алма экен. Бул алма Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма чыгармасын эстетип жатат. Ооба. Сиздин бул китепти окуп жүргөнүңүздү көргөн болчумун. Бул алманын дамын сөзсүз татып көрөм. Эгер жолубуз бир болсо, мен сизди үйүңүзгө чейин узатып койбоймун. Макул. Жүрүңүз. Билесизби, карындаш? Сизге келип сөз баштоо мен үчүн аябай оор маселе болду. Чын элеби? Мен аны эч байкап турмун.